мурда биз 1-июнга чейин баарын бүтөбүз дегенбиз, майдын аягына чейин деп. Мен дагы айтканмын, бардык саясий процесстер бүтүш керек деп. Мыйзамдагыды жылдырганбыз, баягы шайлоону, конституциянын долбоорун бүтүп алганча чейин шайлоону жылдырып туралы парламенттикин деп 1-июнга чейин баары бүтүш керек дегенбиз. Үлгүрбөй калдык, анткени 2 айлык убактыбызды жоготуп алдык. Эмнеге десеңиз, башында эсиңиздерде болсо керек, президенттик шайлоо менен кошо 10-январга биз мыйзам долбоорун, баш мыйзам долбоорун кошо референдумга коебуз деп ушундай планыбызда бар эле. Анан оппозиция чыкты, баягы эмпочулар чыкты. Бизде парламенттик башкаруу болуш керек, эл ошону каалап атат деп митингдер күндөн күн уланып аткан соң, анан мен чыгып туруп анда конституциянын долбоорун токтотуп туралы. Эгер силер ошондой десеңер, мен президенттик деп атам, силер парламенттик деп атасыңыз. Силердин да ойду сыйлайлы, меникин да сыйлагыла деп анан элдин өзүнө салалы деп туруп биз 10-январ күнү президенттик шайлоо менен кошо баш мыйзамдын долбоорун эмес, элге 2 суроо менен чыктык. Кайсы башкарууну каалайсың, парламенттикпи же президенттикпи деп. 80% эл президенттикти каалайбыз деп добуш берди. Андан кийин конституциялык кеңешме бүтүрүп алып чыкты. Биз ошондо, эгерде ошондо 10-январ күнү ушул бүгүнкү конституциянын долбоорун ошол күнү кабыл алганыбызда, азыр анда майдын аягына чейин парламенттик шайлоо бүтүп, саясий процесстер бүтмөк. Бирок үлгүрбөй калдык. Мына ушундан кемчилик болду. Бул менин күнөөм эмес же башканыкы эмес. Ошондуктан анан азыр эми апрелдин 11-inde кабыл алынса, ар жакта дагы бир 2 ай мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Ошол жаңы конституцияга ылайык келтирип, бардык мыйзамдарды, бүт бардык тармактардан мыйзамдарды жаңы конституцияга ылайыкташыбыз керек. Буга бир 2 ай, 3 ай убакыт кетет. Ошондо июль-августка барып жогорку кеңештин шайлоосу болуп калат экен. Туш келип калат экен да. Анда июль-августта эч ким катышпайт да, билесиздер да. Анан ар жагында 2 ай убакыт калат экен, 2 айдын арысы кайсы, бериси кайсы деп ошондой пландаштырып отурабыз азыр. Октябрда эле кайра шайлоо кылалы деп. Анткени сентябрларда уже жыйын терим бүтөт элдин айылдагыларында, көбүнчөсү эми шайлоочуларыбыздын көбү айылда да. Анан ошого карап биз күздү өткөрөбүз деп атабыз да. Эми ал 2 айдын арысы кайсы, бериси кайсы деген маселе турат бул жерде.